Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла субханаху тааланын атымен баштап, тагдырыбызга ушул күндөрдү жазган Алла субханаху таалага чексиз мактоолор болсун. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху таала бул дүйнөдө кээ бир адамдарды өзүгө эң жакын адамдар кылып жараткан. Ошол Алла субханаху таалага эң жакын адамдар кимдер десе, албетте булар пайгамбарлар. Пайгамбарлардан кийин Аллахка эң жакын адамдар сахабалар. Бүгүнкү күндө биздин болуп отурган окуяларда же бүгүнкү күн биздин заманыбызда Алла субханаху таалага эң жакын адамдар кимдер десе, же Алла субханаху тааладан эң көп корккон адамдар кимдер десе, албетте буларды Алла субханаху таала Куранда сыпаттап, иннама яхшаллаха мин ибадихил улама, инналлаха азизун гафур деген аяты бар. Алла субханаху тааладан эң көп корккон жана Алла субханаху таалага эң жакын адамдардан бирлери булар уламалар. Аллахтан корккон, раббани, тaqва, Аллахтын буйругуну аткарган уламалар. Булар тууралуу Алла субханаху таала башка бир аятта амман хува qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Бул уламалар түнү күнү Алла субханаху таалага ибадат кылгандар, түндөрү ибадат кылып, сажда кылып, күндүзү инсандарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, Аллахтын ахиретиге барганда эмне деп жооп берем деп кортуп, жана Аллахтын рахматыга чуркап, Аллахтын рахматыны үмүт кылгандар. Ал эми Алла субханаху таала ушул аятта "Кул хал ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" билгендер мен билбегендер тең келишеби деп айт деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Албетте урматтуу мусулман бир туугандар, билгендер менен билбегендер тең эмес бул дүйнөдө да, ахиретте да. Билгендер бул дүйнөдө да. Албетте билгендер алар бийигирээк турат, билген илими үчүн, билбегендер билбей, ошондой чындыкты билбей жүрө бергендер. Иннама ятазаккару улул албаб. Албетте бул билгендер жана билбегендер бири-бириге тең эмес. Бул албетте акыл ээлери, акылдуу инсандарга гана бир эскертиш болушу мүмкүн. Урматтуу мусулман бир туугандар, бирок бүгүн бизде алхамдулиллах Аллах бизге ушунча мээрим болуп, ушунча рахмат кылып, Аллахтын ырайымы менен биздин ортобузда уламаларыбыз бар, аалымдарыбыз бар. Өзгөчө бизде Кыргызстан аалымдары бар. Биз алар менен албетте сыймыктанабыз. Биз алар менен албетте сыймыктанып, алардын сөздөрүгө, алардын аркасынан алардын сөздөрүнө алып ошолорго окшогонго аракет кылабыз. Алла субханаху таала уламаларды инсандарды жамандыктан, ушундай бир ыфласчылык, жаманчылык доор келгенде Алла субханаху таала уламалар чыгарат же аалымдарды, Алла субханаху таала өзү жакшы көргөн адамдардын алдына. Ал адамдар Алла субханаху тааланын динини, китепти, сүннөттү, Куранды инсандарга айтып, Аллах каалаган ибадаттарга чакырыш керек жана Аллах каалабаган, Аллах жаман көргөн ибадаттардан инсандарды кайтарыш керек. Ал эми кээ бир уламалар, кээ бир адамдар ошол амалды кылышпаса, инсандарды жамандыктан кайтарышпаса, инсандар мункар, Аллах жаман көргөн иштерди кылып кете берсе, бирок аларга үн чыкпай эле өзүнүн ошол мен ушул китепте окуганмын деп башка темаларда дини сабактарды кылса, мисал дарат, намаз, ушундай бир. Бул да жакшы. Бирок инсандар бүгүнкү күнү өзгөрүп, адашып кетип аткандыгын чындап Куранда жана сүннөттө барына айтпай турган болсо, же инсандар бир илимди келип сурашканда, ал илимди да туура эмес жооп берген болсо, ошолор тууралуу эмне деп Алла субханаху таала Куранда айтат. Алла субханаху таала иннал лазина яктумуна ма анзална минал баййинати вал худа мин баъди ма байяннаху лин-нас фил китаб. Алла субханаху таала китеп түшүрдү, Куран. Ушул Курандагы бар ачык чындыкты инсандардан жашырып айтпаган адамдар дейт. Курандагы чындык, Куранда Алла субханаху таала бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, мен муну өзгөчө кылып ушундай тийиштирип айткан эмне, бүгүн Кыргызстандагы ушундай бир ыфласчылык, адамзаттын табиятыга жатпаган, кыргыздарда эч ким андай болбогон гей жана галбойлордун неси Куранда келген. Албетте булар Куранда Лут кавмы келген, башка кавымдар келген, Аллахка ширк кылгандар, Аллахка чоң күнөө кылгандар тууралуу да өтө алардын азабы да келген. Бүгүн эгерде биздин уламалар, биздин аалымдар, биз аларга ишенип аркасынан жүргөн адамдар ошол гейлер тууралуу, галбойлор тууралуу бизге чындыкты айтып, чындыкты жеткирбей, же болбосо ошол галбойлордун азабы Аллахтын алдында кандай болот экен, же болбосо алардын өкүмү бул дүйнөдө кандай экен, ошолор жеткирбеген болсо Алла субханаху таала эмне дейт? Иннал лазина яктумуна ма анзална минал баййинати вал худа. Чындык, туура жол менен жана ошондой эле чындык, баянат, ар
haqiqatni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda tushirgan, o'shalarni insonlardan jashira turgan bo'lsa, ulaika yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun. Allarga Allohning la'nati bo'lsin deydi. La'natchilarning da la'nati bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizni bundan saqlagan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizning ulamalarni, biz ishonib yurgan olimlarni bu kategoriyadan qilmasin. Allar saqlab, Allohdan qo'rqqan Rabbani ulamalar jana chindiq qilib aytgan, hech kimdan qo'rqmagan ulamalardan qilgan bo'lsin. Hurmatli musulmon bir tuğandar. Bugün her bir insan, her bir erkek, her bir ata-ene ertengi kuni baldarın emne bolşluğunu oylanish kerak. Araplarda bir şunday söz var. Jilul yawm usudul gad. Bugünkü kundagi mo'g'on, bugünkü kundagi yosh bola o'spirimlar ertangi kunning arslonlari, ertang kelajakning arslonlari bo'lishligi mumkin. O'shalar turali biz o'ylashimiz kerak. Ertang bizning orqamizdan qanday baldar qiladi, biz ularga qanday tarbiya qiltirdik. Ertang qanday tarix ularni yozadi. Allah subhanahu wa ta'ala ushul oyatda insonlardan chindiqni yashirib aytmaganlar, je bo'lsa dunyosi uchun qo'rqqanlar. Men aytsam, men anday bo'lam, bunday bo'lam, falonchi bo'lam. Allohning oldida ertang borganda, anda uzr bo'lmaydi. Allohning oldida borganda nima deydi? Allohning la'nati bo'lsin deydi. Biroq oyatning ulanishida hurmatli musulmon bir tuğandar, illallazina tabu va aslahu va bayyanu. Bugungi kunga chayin chindiqni yashirib yuribdir. Bugungi kunga chayin çoğdordan je başkalardan je dünyasından korkup chindiqni yashirib aytmay yuribdir. Bugün bildi. Allah'ın ayatı kelip jetti. Bugün anı insanlar eskertişti. Emi bugünden başlap chindiqni aytıp Allah'a tavba kılıp daima chindiqni söylegen bolsa Allah subhanahu wa ta'ala ne deydi? Fa ulaika atubu aleyhim. Allah onların tavbasını kabul kılar. Allah onların tavbasını kabul kılıp ve anet tawwabur rahim. Allah tavbaları kabul kılıcı, merimdi ve rahimdi deydi. Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis rivayet kılıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda dedi. Men su'ila an ilmin fakatamahu. Kim bir ilim turalı soru alsa, bir fatvaca, bir dini, şer'i ilim turalı soru alsa, al ilimdi, çınığı, hakikatini bilip durup, biroq jaşırgan, başkaça burmalap aytkan. Bugün андай emas, bugün bunday dersep, oşa ilim turalı çındığını aytkan bolboso. Aljamahullahu bilijam min nar. Allah saqtagan bolsun. Allah anın ozuna tozokton bolgan bir jügön kılıp koyat deydi. Erten Allah'ın aldığı barganda oşo jügön menen jetelep Allah al insan tozokko taşlayt deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ulamalardı, alimdardı bul dünyoda darajalarini, faziletlerini kötörgön bolsa, egerde alar çındıqты jaşırıp insanlarga hakikatni çındıqты aytpagan bolsa, özünün mansabını oylop, je özünün jaşoonu oylop Allah subhanahu wa ta'ala al insanlarga tozokton bolgan bir jügön kılat eken. Al jügön menen erteң Allah'ın aldığa barganda Allah subhanahu wa ta'ala oşo menen jetelep tozokko kirgizеткен. Allah subhanahu wa ta'ala bizdi andaylardan saqlagan bolsun. Bizdin ulamalarda Allah subhanahu wa ta'ala andaydan saqtap, tuura joldu көрсөткөн, жана дайыма тура жолго чакырган, чындыкты чындык кылып айткан, Аллахтын ыраазычылыгын издеген алымдардан кылган болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Сөздүн акырында Allah subhanahu wa ta'ala эмне дейт? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adamlardı жақсылыққа buyurup özüңөрдү унутуп калдыңарбы дейт. Adamlardı жақсылыққа buyurup adamlar мындай болсун, adamlar тигиндей болсун деп, adamlar чындыкты сүйлөш керек, adamlar акыйкатты сүйлөш керек, Аллахтан коркуш керек деп, Аллахтын таквачылыгына adamlarды чакырып, өзүңөрдү унутуп калдыңарбы? Же adamlar гана Аллахтан коркуш керек, силер дават кылгандар Аллахтан коркпойсуңарбы? Же адамдарга эртең Аллахтын алдында эсеп китеп болот да, алар Аллахтын алдында туруп суроо жоопко тартылганда, силер тартылбайсыңарбы деген мааниде. Atamuruna an-nasa bil bir. Adamlardı жақсылыкка дават кыласыңар, жақсылыкка чакырасыңар, тозоктун азабынан сүйлөйсүңөр, кабырдагы азапты сүйлөйсүңөр, Аллахтын алдында эсеп китептен сүйлөйсүңөр. Wa tansawna anfusakum. Силерге бул тиешеси жокпу? Же өзүңөрдү унуттуңарбы дейт Аллах. Ошол адамдар Аллахтын алдында тургандай, даватчылар да, алымдар да, биз да барыбыз Аллахтын алдында турабыз. Китеп окуйсуңар, Куранды окуп туруп, буга көңүл буруп, акылыңарды салбайсыңарбы дейт Аллах субханаху ва. Бир ойлонуп көрбөйсүңөрбү дейт. Адамдарга дават кылып, адамдарды чакырып дават кылып, жакшылыкка, чындыкка чакырып, өзүңөр чындыкка амал кылбайсыңар деген аяттын мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таала баарыбызды Аллахтан корккон, таква жана Аллахтын динини көтөргөн, Аллахтын дини үчүн күрөшкөн, бизди чыныгы мужахидтерден кылган болсун.